Ассаламу алейкум достор, мен атым Айбек Каныбеков, бул менин жеке YouTube каналым. Бүгүн сиздерге Жүрөк сыры деген чыгарманы үйрөтүүгө аракет кылайын. Каналга каттал электер, катталыңыздар. Ал эми биз баштадык. 4-чү томдон чертебиз достор. Ал эми 4-чү томду кайдан табабыз, кантип 4-чү том экенин билебиз дегендер үчүн бул кыскача видеону көрүп кетиңиздер. Жөнөкөй метрди алып келдим, көргөз берейин. 4-чү позицияны метрди алабыз достор. Мына жактан комуздун эң баштан таблетini көргөз берейин. Мындай болгондо 4-чү позиция бул жерде, бул комузда 36 сантиметрди бассаңыз, ошол си нотасы болуп калат. Ал эми дагы сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн башка комуздар менен дагы эксперимент кылып текшерип көрөлү деп чечтим. 3 комузда. Мынакей достор, бунда болсо 35 сантиметрди бассаңыздар, ошондо си нотасы болуп калат. Дагы бир комуздан текшерип көрөлү. Мынакей бул 3-чү комуздан текшерип атабыз. Бунда дагы 36 сантиметрди бассаңыздар, ошондо си нотасы болуп калат. Бул 4-чү позиция. 4-чү томду таап алгандан кийин сөзсүз түрдө ноталарын тетрадька жазып алыңыздар. Анткени бул мен сиздерге биринчи сөймө менен базабыз, аты жок менен базабыз дегендер кичине сиздерге дагы мага да ыңгайсыздык жаратат жана убакытты көп алат. Ошондуктан сиздерге нотасын гана айтып кете берейин. А силер болсо ошо нотасын тетрадька жазып алып, үйдөн өз алдыңыздарча видеону көрүп үйрөнсөңүздөр болот. 4-чү томдон ре нотасына баштайбыз. Ре нотасы деген биринчи кылда чыпалак менен басканда ре нотасы чыгат достор. Ошондо ре нотасын 6 жолу чертебиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Анан ми нотасы экинчи кылда, ортоку кылда сөймө менен басабыз. Анан кийин ми нотасын ми ре. Көрөсүздөр, биринчисин жайыраак, экинчиси ми ре дегенге бат кетет. Ми ре. Ошондо ре ми ре. Көрөсүздөр, ми ре. Ми ре. До си ля ачык, ля си до. Бул дону өзүңүздөр каалаганча чертесиңиздер болот. Анда эмесе чогуу чертип көрөлү, шашпай чертели. Ре нотасынан баштайбыз, 6 жолу санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ми ре до си ля си до. Ылдый деле шилтеп чертесиңиздер болот, же болбосо 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Көрөсүздөр, ушундай да шилтесеңиздер болот, же болбосо 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 деп өйдө ылдый өзүңүздөр каалагандай шилтей берсеңиз болот. Экинчи кайрыкты кетели. Ортоңку кылдан башталат. Фа нотасынан, ми фа нотасынан башталат. Фа, соль, фа, ми, ре, до, ре, ми. Кайра башына кетели. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Буну фаны да 6 жолу чертебиз. Анан соль, фа. Көрөсүздөр, бул дагы биринчи кайрыкка окшош. Соль, фа. Соль, фа. 6 жолу фаны чертебиз. Анан кийин соль, фа. Ми, ре, до, ре, ми. Бул жагындагы мини каалагандай шилтесеңиздер болот, же болбосо өйдө эле тертсеңиздер болот. Миги созуп турасыздар да, ошондо кайра башына экинчи кайрыкты кайра кайталайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соль, фа, ми, ре, до, ре, ми. Дагы бир жолу кайталайлы. Экинчи кайрыкты фа нотасынан башталат, ортоңку кылдан. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соль, фа, ми, ре, до, ре, ми. Көрөсүздөр, өйдө чертсеңиздер деле болот. Жана 1, 2, 3, 4. Или 1, 2, 3, 4. 1,
ушундай кылып шилтесеңиздер да болот. Үчүнчү кайрык ре 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 ми ре до си ла си до ре ми жайыраак чечип көрөзүн. Ре биринчи кылдан башталат чыпалак менен. Ре 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 ми ре до си. Дагы мынакей 4 жол чердеткенбиз. 1 2 3 4 ми ре. Ми деген экинчи кылда сөймөй менен. Ми ре до. Көрсөңөр бул дагы ми ре до си ла си до. Дагы бир жолу. Ре ми ре до си ла си до ре ми. Буну уже өзүңүздөр каалаганча созо берсеңиз болот. Ре до ре. Ошол жери да кичине батыраак. Ре до ре ми. Деп созо берсеңиздер болот. Анан кийин кайрыкты чертип берели. Ре до си фа ми ре до си ла деп туруп дону басып коёсуз. Экинчи варианты ре до си. Биринчи варианты ре до си фа ми ре ми ре до си ла. Ортолорунан кичине күтүп коесуңар. Азыр экинчи вариантты чертип берейин. Бул кичине татаалыраак болуп калат. Ре до си ла си до ре. Көрсөңөр ушул батыраак болот. Кайра башынан ре до си фа ми ре до си до ре ми ре до си ла. Дагы бир жол чертип берейин. Экинчи варианты ре до си фа ми ре ляны басып черткенден кийин аягында дону басып туруп шилтеп чертип берсеңиздер болот. Бул видео сиздерге жаккан болсо, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Ой пикириңиздерди алдына комментарийге калтырыңыздар. Ассаламу алейкум.